Ассалому алейкум лейлектик туугандар. 30 жылдан бери башыбызга бир таза башчы келбей, мамлекетибиздин тагдыры дал ушул күнгө келип такалды. Мадымаров президенттиктен башка бардык кызматтарда иштеди. Бирок элге бир көрүнүктүү иш кыла алган жок. Ушунчалык кооз сүйлөп, элдин башын айлантып, адамдарды зомби кылып коюптур. Эми туугандар, Мадымаровду колдогонду токтотуңуздар. Хан болуп бир элди башкаруу үчүн Аллахтын дагы назары түшүш керек. Азыркы учурда элим жерим деп аябай кыйынчылык, азаптарды чегип, башынан оор күндөрдү өткөргөн Садыр Жапаровду Аллах дагы эл дагы колдоп турат. Акты ак деп ашыкча кооз сүйлөгөн, элдин үмүтүн жандырып жаткан, жүрөгүндө кыпындай жаман ою жок, жөнөкөй мекенчил инсан Садыр Жапаровдун колуна кол, бутуна бут болуп мекенибизди көтөрө турган убакыт келди. Эгерде чындап оңолууну чын жүрөгүбүздөн кааласак, анда баарыбыз Жапаровго жардам берип, Кыргызстанды ушул баткактан алып чыгып кетели. Мадымаровго окшогон кооз сүйлөгөн, бирок иш жүзүндө эч нерсени көрсөтө албагандардын убагы өттү кетти. Эми жапатырмак Садыр Жапаровду колдоп шайлап алалы. Биздин үмүт бир гана Садыр Жапаровдо калды. Мадымаровдун кооз сөздөрүнө алданбай, жүрөгү таза, жөнөкөй Садыр Жапаровду колдойлу. Анан лейлектик туугандар, сиздерде бир суроо: эмне үчүн Мадымаров чек ара маселесин эч качан көтөрбөйт? Тескерисинче, ал койгон протокол боюнча ошол жерде азыркы күнгө чейин тажиктер менен ызылдашып келебиз. Ойлонуңуздар, Садыр Жапаров биз күткөн, биз эңсеген Кыргыздын улуттук лидери боло алат. Баарыбыздын тандообуз Садыр Жапаров болуш керек.